Аларча көрүстөнүнөн чыга бергенде ток сары түстөгү такси келип, эмнегедир жолдун аркы четине чоң дарбаза тушунан өтө берип токтоду. Ичинен эч ким түшкөн жок. Муну ал этибарга албай бурула басып баратканда жанагыл такси ага жакындап калгандай сезилди. Такси анын жанына акырын келип токтоду да Чыңгыз тараптагы эшик ачылды. Саламатсызбы, Чыңгыз байке? Таксинин ичинен ага салам айткан адамдын үнү болду. Эңкейе калып, берки эшигин ачкан калыбында аны жакын адамындай карап туруптур. Отуруңуз, жеткирип коеюн, деди. Саламатчылык энем. Чыңгыз аны бир чети таңыркай, бир чети бул ким болуп кетти дегендей ой менен кунт кое карады. Отуруңуз байке, баары бир сиздин иш жакка барам. Сизди жеткирип коеюн. Ыргылжың болуп туруп, тигинин ызаты сынбасы деп отурду. Жолу бирди жолго таштабайын деген жакшы киши экенсиз. Рахмат энем. Отурарда арт жагына бир жалт карап алды. Узун бойлуу, ары алып еттүү, башына кара шляпа кийген адам аларча көрүстөнүнө шашыла кирип баратыптыр. Караан турпатынан, баскан кыймылынан улам Чыңгыз аны кайсы бир жерден көргөндөй, кайсы бир тааныш адамындай сезе калды. Айтор, ким болсо да жана ушул такси менен келген адам го деп койду. Бейит башына бардыңызбы? Ооба. Таксичи ага жалт карады. Кимиңиз болот? Жакын адамыңызбы? Ооба, жакын адамым. Кыйын экен. Тигил киши, деди шофёр алды тараптан көз албай, башын арт жакка жаңсап. Бүбү Сараны билесиз да, ошонун күйөөсү болот экен. Бүгүн төрөлгөн күн эле жанында болоюн деп келатам, деди. Аябай кыйналгандай киши экен. Аны муну сурап сүйлөшөйүн десем, сөз жактырбагандай. Азалуу адамды кыйнабайын дедим. Сиркеси суу көтөрбөй турат. Ошентет да. Бейшеналиева деген кандай киши эле. Ажал деген анысына карабай тура. 47 жаш деген эмне? Кайран киши. Эмне? Эженин баласы жок беле? Бу киши жалгыз келди го. Чыңгыз таксинин алдына шараккан дарыядай кирип жаткан жолдон көзүн албай келаткан. Шофёрдун сөзүн укканда жүрөгүнө шиш киргенсип, чыкыйлары чыңалып чыкты. Кайдан түштүм эле? Күйөөсү. Деги бүгүн кандай күн болгону турат. Кайсыл күйөөсү? Ошолбу? Ага эмне жок? Баласы? Бир баласы болсо керек эле. Эмне бул киши жалгыз келди? Кызык. Азыркы балдар ошондой. Күйөөсү негедир капалуу. Киши жактырбагандай түрү бар. Бул экөөнүн сөзү да ушуну менен бүттү. Чыгыш тараптан күндүн нуру чачырап, үзүк-үзүк булуттарга тик сайылып калган экен. Ал Бүбү Сараны сыртынан гана билчү. Аны менен жакын таанышкан мезгил ушул 1958 жылы октябрдын 14-нөн 26-сына чейин Москвада өткөн кыргыз адабияты менен искусствосунун декадасында болду окшойт. Опера балет театры, Чайковскийдин Опричник, Власов, Малдыбаев, Ференин Токтогул опералары менен койгон. Декаданын жыйынтыгында Муратбек Рыскулов, Бүбү Сара Бейшеналиева, Сайра Кийизбаева СССРдин эл артисти деген эң жогорку наам алышкан. Ошондо коттукташкандардын арасында Чыңгыз да бар эле. Анан кыргызстандык артисттердин арасына Чыңгыз Айтматов жөнүндө анын бетме-бет Жамиля повесттери тууралуу чагылгандын жарыгындай сөз тарады. СССР жазуучулар союзундагы кыргыз акын жазуучуларынын чыгармаларына болгон талкууда Чыңгыздын чыгармалары улуттук адабияттагы гана эмес, жалпы совет адабиятындагы жаңычыл көрүнүш, жаңы сөз, жаңыча эстетикалык принциптердин негизинде жаңыча көркөм системанын жаралышы катары бааланды. Баалаганда да айрым адабиятчылар тарабынан дүйнөлүк адабий баалуулук катары саналары белгиленди. Ал ошол убакта Орто Азия, Казакстандын жазуучулары Мухтар Ауезовду өздөрүнүн адабият пайгамбарындай көрүшчү. Алган сыйлык наамдары Абай жолу роман эпопеясын жараткандыгы үчүн эле эмес, анын адабий түшүнүгүн, талантын, билимин, интеллектуалдуулугун Москва, Ленинград өңдөнгөн илим, билим менен чыгармачылыктын бешиги аталган чөйрөдөгүлөр да Мухтар Ауезовду урматтап турушканынан улам биздин сыймыктешчү. Мына эми кыргыз адабияты менен искусствосунун Москвадагы декадасы Ауезовдон кийин Чыңгыз Айтматовдун атын атады. Кыргыз жазуучулары мунун мынчалык деңгээлде болорун күтүшкөн эмес.
Алар салтка айланган көнүмүш адат боюнча көрүнүктүүлөрдүн көзүн карап, жаңылыкты жай турмуштагылардан күтүп жатышкан. Жаңылардан ким болмогу анча деле ачык эмес эле. А бирок жанрлар боюнча алынган атайын талкууга прозадан Түгөлбай Сыдыкбековдун Тоо арасында романы, поэзиядан Сүйүнбай Эралиевдин Ак мөөр поэмасы, драмалык чыгармалардан Токтоболот Абдымомуновдун Тар капчыгай, Ашырбай пьесалары коюлду. Санаасы бир топтогулар Самашкан Насирдин Байтемиров менен Шүкүрбек Бейшеналиевдин романдары жөнүндө сөз болгон жок. Бул жерде Түгөлбай Сыдыкбековдун романынын талкууга коюлушунун негизги эки себеби бар болчу. Биринчиден, ал кыргыз адабиятындагы роман жанрынын талашсыз чебери эле. Экинчиден, чыгарманын андай талкууга түшүүгө, кандай гана сын болбосун, көтөрүүгө толук көркөм эстетикалык кудурети бар болчу. Анын үстүнө чыгарманын орус тилине которулушу да түп нускага тете андан ашса аша тургандай деңгээлде жүзөгө ашырылгандыгы ишеним арттырып турган. Анткени Тоо арасындагынын биринчи китебин Олжобай Орозбаев менен кадимки Кайсын Кулиев экөө которгон. Орозбаев кыргызчада, орусчада эң мыкты билген, сөздөн сөз маанисин жарата алган чебер котормочу болчу. Бул жолу ал өзүнүн маш болгон устачылыгын бир аз өзгөртүп, кыргызчадан орусча которуу жумушун аркалады. Сөзмө сөз менен көркөм котормонун милдетин аткарган. Ал эми Кайсын Кулиев болсо котормочу менен котормонун жоопкерчилигин ишке ашырган. Ал кыргыз тилин да жакшы билчү. Тоо арасында котормочулуктун мына ушундай өзгөчө ыкмасы менен которулган. Романдын экинчи китебин Чыңгыз Айтматов орусчалаган. Орусчалаганда да түп нускадагы улуттук өзгөчөлүктү азыркы шарт менен айкалыштыра, улуттук колоритти орус окурмандарына кандайча жеткирүү керектигин, кантип берүү зарылдыгын кылжылдырбай кылдат которгон. Ушуга караганда кыргыз романы орус жазуучуларын ойго салышы мүмкүн эле. Анын үстүнө Чыңгыз Москвада окуп жүргөндө өзүнө болгон чыгармачылык ишенимди таап, талант кумарынын азабынан эрдикке тете иш жасады. Ал иш, ал эрдик кийин адабият тарыхынын эң урчундуу окуясына, көркөм эстетикалык ачылышына айланганда гана билинип, кайра-кайра айтылып калды. Болбосо убагында болгон иш катары көп фактынын бири иретинде кабыл алынган. Жогорку адабият курсунда окуп жүргөн 3 жылында Чыңгыз албетте ар намысын оозуна тиштеп окуду. Андан сырткары бетме-бет Жамиля повесттерин жазды. Тоо арасында романынын экинчи китебин орусчага азыркынын эпосундай кылып которду. Ошол иши, ошол котормосу, ошол Тоо арасында романы арадан 3 жыл өткөн соң өзүнүн Жамилясы менен, Мухтар Ауезовдун Абай жолу менен атаандаша, мөөрөй талашып, Лениндик сыйлыкка көрсөтүлдү. Айтор, декаданын жыйынтыгында изденүү баардык жанрда жүрүп жаткандыгы айтылып, табылгалардын натыйжалары көрүнүп, ушундан улам азыркы кыргыз совет адабияты өз алдынчалуулуктун жолуна түшкөндүгү белгиленген. Декада 25 октябрь күнү өзгөчө шаң салтанат менен жабылды. Анын соңунда Москва мейманканасынын 3 кабатындагы ресторанда декаданын ийгилик менен өткөндүгүнүн урматына арналган той үлпөтү болду. Кыргыз СССРинин коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары Исхак Разаков сөз сүйлөп, Кыргызстандын чыгармачыл уюмдарына, таланттарына ыраазычылык билдирди. Ошондогу Исхак Разаковдун толкунданган сөзү, көздөрүнөн жылдыздын баласындай сүйүнүч учуп турганы андагылардын эсинде калды. Анткени менен ошол кеч, ошол кезде кыраакы көз акылына, сезимтал жүрөк туюму кошулганда гана баамдай алган, кумурсканын улутуна калганындай бир кырдаал болгон эле. Бий өнөрүнүн, балет искусствосунун керемет касиетин санашкан Москванын көрүнүктүү адамдарынын алдына Исхак Разаков менен Бүбүсара бийлеп чыгышканда декаданын декадасы кайра башталгандай болгон. Ошондо андагылардын бүт бардыгы бул экөөнүн өнөрүнө суктануу менен карап жатышкан. Чыңгыз да ошондой абалда болсо керек эле. Кандай экени Чыңгыздын эсинде жок. Айтор Бүбүсара тегеренип барып, Исхактын кучагына кирип бараткан. А Исхак болсо: "Кел жан эркем, кел, жан эркем, келе кой, кел жалгызым, сагындым, бир кучактап, бек чыттап кусалыктан арылайын" деп
деп көздөрүн балбылдатып жибергендей болгон. Таң калып да, суктанып да олтурган Чыңгыздын көзү бир ирмелбей жалдырап турган. Эмне болгонун өзү да билбейт. Алдан эден жалтана түшүп, көздөрүн чылт жумуп жиберди. Жүрөгүнө канжар учу тийгенсип, ачыша калып тыздей түштү да, анан карышкыр көргөн эликтей бир булкуна калып сайгылашып кетти. Жүрөгүнүн капысынан улам ушинткенинен уламбы, же маңдайында ак куу болуп учуп бараткан Бүбү Саранын кайсыл жерге кантип конорун ойлоп, Тигилис Какразаковдун Чыңгызга карышкырдын уйгундай көрүнгөн коюнуна кантип кирип кетерин элестете калып, анан ал ошол замат, ошол ишке чыдай албай, жамандыкты көрбөйүн деп чымыркана чылк жумган көзүн кайра ачууга кудурет күчү, эркектик тобокелдиги жетпей калды. Эгер көзүн ачса, анын бетин ары кылсын, андан көрө көзү көз болуп ачылбай калсын, андан көрө көр дүйнөдөн көр болуп өткөн жашоодон алган бакыт гана эмеспи? Ресторанды жарып жиберчүдөй алакан чабылды. Эл бар экен. Бул бусага бу дүйнөдө үчөө гана калгандай туюлуп жаткан. Ийиндерин солкулдата оор үшкүрө калып, тигилерди караса, экөө тең элге таазим кылып, ийле жүгүнүп жатышыптыр. Эс ала түштү. Бүбү Сара төрт тарапта отурган. Чыңгыз эч нерсе жок эле, кайдагы бир куру намысынан улам ууру кызганычына кабыла калганына өзү да анча түшүнбөй, бул эмне деген бөрү сезим деп ойлоп койду. Аны менен болгону ушу декада күндөрү таанышкан. Ортодо эч кандай деле сезим таасири жок. Кыргыз жазуучуларынын орус тилиндеги китептери сатылганда кимдир бирөө андан кол тамга алган. Ошол опера балет театрынын артисттери китептерди карап жатышып, анан Чыңгыздын бетме бет китебин кармалап калышкан. Ошолордун арасында Бүбү Сара да бар болчу. Китептин баш аягын карашып, өз ара сүйлөшүп турушкан. Не болгонун өзү да билбейт. Гүр жайлоонун төрүндөгү көйкөлгөн чөптүн арасында жалгыз өскөн ак гүлдөй көрүнгөн Бүбү Саранын өң келбети анын көзүн алып, жүрөгүнө кирип барган азгырык болуп кеттиби? Айтор өзүн өзү макул кылып, жана менин китебимди кармалап жатпады беле деген ой менен ага бетме бетин бермек болду. Анын үстүнө ошо кезде ал Азиз Салиев менен турган экен. Китебин колуна аяр кармап жалгыз барды. Азиз Абдыкасымович, эмне болду Чыңгыз? Деди ал анын жай баштаган кайрылуусун аягына чыгарбай. Эч нерсе, бул жака китеп берип коеюн дедим эле. Чыңгыз Бүбү Сараны карады. Бүбү Сарагабы? Бериш керек. Биздин бийчи кыздар биздин адабиятты окуп турганы жакшы. Ал үчүн ар бир акын жазуучу өзүнүн жаңы китеби чыкканда буларга беришсе жакшы болот эле. Магабы? Бүбү Сара Азиздин сөзүн угуп укпай, жазгы гүлдөй ачыла, булутсуз таңдагы чолпондой жайнай түштү. Рахмат. Бул Чыңгыздын биринчи китеби. Бетме бет деген эң сонун повести бар. Аңгемелери мыкты. Проза боюнча өткөрүлгөн пленумда аңгемелери эң жогору бааланган. Жаңычыл жазуучубуз катары Союзга таанылып калды, деди Азиз Салиев сыймыктана. Жакшы экен. Эмне үчүн бул китепте Жамиля жок? Элдин баары ошону айтып жатышат. Жамиля быйыл эле жазылды го. Китеп ага чейин даярдалган да. Эми чыгат, деди Азиз Чыңгыздын ордуна жооп берип. Ошо Жамиляны дейм, чеке. Өзүнчө китеп кылып чыгарса болчудай. Бул китеп Москвадан чыккан. Мында Жамиля бар. Аңгемелер дегенче бизден Фрунзеден чыккан китепте жок. Бул кишиге ошон үчүн берип жатам. Туура, деди Азиз шашыла. Мен байкабай калыптырмын. Жамиля бар. Жамиляны сөзсүз окуп чыгыңыз. Башын баштасаңыз бүттү. Аягына чыгасыз. Ошентиңиз, сизге жагат. Окуймун. Сөзсүз окуп чыгамын. Сизге рахмат. Тааныштыктын болгону ушул, жердештик жалпы мамиле. Анын үстүнө ал Жамиляны эл окуса экен, эл билип калса экен деген тилек үмүт менен жүргөн. Бүбү Сара окуса, ага жагып калса, эмне, Чыңгызга жаман болмокпу? Кайра жакшы да.
Ал бийчи катары кыргыздын атын чыгарган талант. Чыңгыздын тилеги ушул болчу. Азыр болсо ошону айтсаң, эркиңе койбой эсиңди байлап, көзүңө кайра көз кошуп, анан сурабай туруп тамырыңа капылеттен чок салган тааныш эмес, ажалдан тайбас бир сезим акылын алып карышкыр кылып турганы. Төр тарапты, ал отурган жакты жайынча эле бир карап алды. Уйкусу келгендей бүлбүлдөгөн чарчаңкы, а бирок ой баскандай же алда-неге кабатырлангандай көрүнгөн көздөрү ошончодон ошонун көзүнө чалдыкты. Ал аны сынап жаткандай, а бирок аягандай карап отурган экен. Көзүн жолборс көргөн эликтей ала качты. Бу Чыңгыздын өзү да кызык. Өлпө таз эми деген баарына бирдей. Бүбү Сара мененби, же башкасы мененби, Айтор бийлегиси келеби, бийлей берсин. Айтчу сөзүн айтсын, жактырып калса кыз жигит болуп жанаша бассын. Ким аны кой демегиле. Бирок ал азыр аны кантип бийге чакырат? Чакырса да бийлей албайт. Исхак Разаковтан кийин кантип бийлесин? Бийлесе да, бийлебесе да, бүгүн Чыңгыз өлүп туру. Анын үстүнө тегил биринчи бийге түшкөндө моюнга кантип албайсың, ак жылдыздай ачылат экен. Көздөрү бал-бал жанып, караганын карек оту менен байлап салат экен. Азыр ошондой эле болду. Буякта карап отурган Чыңгызга ушунча болду. Денеге дене тийишип, бүткөн бой бирге эришип жаткан убакта Бүбү Сара эмне гана болду экен. Бийчи да дагы кыйын экен. Көз караштан эс качып, жыгылып калбай бийледи. Ошондо ушул иш болгон. Чыңгыз аны унутуп калармын деп ойлогон. Андай болбоду. Исхак менен Бүбү Сара бийлеп жатканда Турдакун Усубалиев, Кыргызстан коммунисттик партиясынын Фрунзе шаардык комитетинин биринчи секретары, республиканын жетекчисинин бул иши партиялык этикага жатпайт деген ойдо болдубу, же аны да башка бир сезим кыйнап жибердиби? Айтор жүзүнөн коммунисттик жылмаюу көрүнгөнү менен көз айнегинин аркы тарабынан көрдөн чыга калгандай тик караш кыраак акыл кылтагына ийне учундай илинип турду. От чыгыш үчүн чакмак ташка, андан өткүр чакмак ташкана октой кайып тийиш керек. Ансыз оттун күймөгү жок да жер бетине кара так салган кандай кызыл өрттүн чыкмайы болбос. 1959 жыл Чыңгыз үчүн Литературный Киргизстан журналынын башкы редактору болуп иштөө мезгили менен башталды. Ал кызматкерлер даярдаган материалдарды окуу менен чектелбей, аларга тапшырма берип, идея айтып, ал турсун авторлорду өзү да тапканга аракет кылып, алар менен жекеме-жеке отуруп иштешкенге өттү. Муну ал өзүнүн устаттарынын бири Александр Твардовскийдин иш ыкмасы деп алды. 25 февралда ушул журналга башкы редактор болуп дайындалгандан кийин эле Александр Твардовскийге телефон чалып, анын акыл сабагын угайын деген. Жаш деген жаш экен. Башындагы мөмөлөп турган ойду акылына ана салам, мына салам деп жатканда, анын өзү Чыңгыз менен сүйлөшүп калса болобу? Түш болуп калган. Телефон чок басып алгансып безилдеп жибергенинен улам ала койду эле. Москва менен сүйлөшөсүз, байланыштырабыз деген кыздын үнү чыкты. Ким болду экен дегиче болбой эле Твардовскийдин кадимки тааныш бийик үнү шаңдуу чыкты. Алло, Чыңгыз Төрөкулович. Үндү жаземдебей тааныган Чыңгыз сүйлөшүүнү илбериңкилик менен сылык сыпа илип кетти. Александр Трифонович, саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз? Саламатчылык, Чыңгыз, саламатчылык. Башкы редактор болушу менен куттуктаймын. Александр Трифонович, рахмат. Азыр эле сизге чалайын деп жаттым эле. Менден озуп кеттиңиз. Кечирип коюңуз. Менин чалышым милдет эле. Жок, озгон жокмун. Сенин эмес, менин чалышым милдет. Кечириңиз, кандайча? Жакшы редактор мыкты авторлорун жоготпош керек. Ар дайыма байланышып турушу зарыл. Эгер авторлоруңдун бири чоң болуп, чоң болгондо кандай, көркөм адабий журналга башкы редактор болсо, сөзсүз андан мурун телефон чалышың керек. Экөө тең, бири Москвадан, бири Фрунзеден күлүштү. Эми, деди Твардовский үнүн чечкиндүү чыгара. Литературный Киргизстан өзүңдүн Жамилаң жарык көргөн Новый мир журналынан да жакшы, кызыктуу журнал болсун. Ага жалаң Жамиладай чыгармалар жарык көрсүн деген тилегин айтты. Анан
Журнал деп отура бербей, убакыт таап, новый мирге жаңы повесть жазгын деп тамашалады. Бирин бири түшүнүшкөн устат шакирттин аңгемеси ушундай болду. Редакторлук иштер менен алпурушуп жүргөн күндөрдүн биринде аны партиянын Фрунзе шаардык комитетинин биринчи секретары Турдакун Усубалиев чакыртып калды. Көрсө, мындай бир маанилүү иш чыгып жатыптыр. Ленинград менен Кыргызстандын ортосундагы көптөн бери келаткан шефтик байланыштын негизинде жана да Балтика аскер деңиз флотунда кызмат өтөп жүрүшкөн Кыргызстандын жигиттерине флоттун өзүнө жардам көрсөтүү максаты коюлуптур. Ушуга байланыштуу атайын топ түзүлүптүр. Ошо сый-сыпат көрсөтүүчү делегациянын ичине Чыңгызды да киргизмек болуп жатыптыр. Чыңгыз ойлонгон жок. Шыр эле макул болду. Чыгармалары бүт союзга таанылып жатса, анан ал жактагылар менен да пикир алышып, ой бөлүшүп келейин деген ниетте болду. Турдакун Усубалиевдин эмне үчүн ушунчадан бул топко Чыңгызды да кошуп жатканын, кимдер сунуш кылганын сураган да жок. Болду болбоду орус тилинде жазган, чыгармаларын алар билген, мүмкүн болсо улуттуу кыргыз жазуучу болгону жакшы деген ойдо болушкан го деп койду. Түндүктүн арстан мүнөз, ал бууттанган бороонуна тең келер бороон жок экенин, жээгине батпай ак чалын чачып толкуган Балтика деңизи түндүк тарабындагы бийик аскага бой уруп, кайра жыгылат. Кыргызстандыктарды Ленинград шаар жетекчилери, аскер башчылары кубана тосуп алышты. Көрсө, бул Ленинград шаары менен Кыргызстандын байланышы өзүнчө тарых экен. Муну Чыңгыз ошол жерден ар кандай жолугушууларда айтылган сөздөрдөн улам билип отурат. Айрымдар айткандай, бир жактуу Ленинград тарап гана кабыл алган шефтик байланыш эмес, эки тараптуу атайын чечим, токтом менен бекемделген саясий мааниси терең иш экен. 1932 жылдын 17 ноябрында Кыргыз Республикасын саясий жана маданий чарбалык жактан шефке алуу жөнүндө Ленинград Совети атайын чечим чыгарат. Ал эми Кыргызстан тарап болсо 1933 жылы Балтика аскер флотунун Октябрь революциясы корабли менен кадимки Кронштадт крепостун шефке алуу жөнүндө тарыхый токтом кабыл алат. Кыргызстан менен Ленинграддын ортосундагы достук, бир туугандык байланыш улуу ата мекендик согуш мезгилинде өзгөчө жогорку деңгээлге жетет. 1942 жылы болот чептей курчоодо калган шаар калкына кыргыз эли белек даярдашып, атайын делегация жөнөтүшөт. Ленинграддыктардын бир канчасы ошол кыйын абал кезинде Кыргызстанга, айрыкча Фрунзе шаарына келишет. Мындай жакшы мамиле, жакшы сый-урмат согуштан кийин майрамдык, меймандостук маанайда уланат. Кыргызстандан барган делегацияны ленинграддыктар сый-урмат менен Аврора крейсерине алып барышты. Ошондо Чыңгыз Бөбө Сара баш болгон кыргыздын бир топ өнөр адамдары ушул Ленинградта экенин, бул жердин кино искусствосунун таланттары менен бирдикте кыргыздардын чолпон балетин фильмге айландырып жатышканын билди. Кыргыз искусствосунун, айрыкча балет өнөрүнүн маңдайына Кудай гайыптан бүткөн ошо кездеги таңгамал чыккан жалгыз чолпон жылдызы жөнүндө укканда негедир ойлоно калды. Анан Турдакун Усубалиев экөөнүн Фрунзедеги жай маегин эстеди. Ал тарапта биздин искусство адамдарыбыз чыгармачылык иш менен жүрүшкөн экен, киного тартылып жатышат дешти. Алар да бизге кошулат деген. Көрсө, алар негизинен опера жана балет театрынын артисттери тура. Бөбө Саранын атын укканда ал эки жагына акырын аяр карап, анан алардын бул жерге кечкурун келерин билип, бир ойго чынында анысы ой деле, окуя деле эмес, жан дүйнө деген кургурдун боло калып, кайра кетир кыялап ал эле, ошону эстей калды. Түштөй болгон ал иш мындан мурун аныгы ага бир жыл болуп да бул элек. Баягы Москвадагы декаданын урматына арналган ресторандагы үлпөт тойдо болгон эле. Өзүңдү өзүң өчүң бардай күлдүрөр, ошол Чыңгыздын өзү гана билер, бир кырдаал ушул маалда эстен чыга жаздаган эски жомоктой болуп оюна түштү. Өзүнө күлүп алды. Эмичи, эмне кыласың? Бөбө Сара келет турбайбы? Аны менен эл көзүнө көрүнө бийлейсиңби? Баягыда шашпа, бийдин атасын таанытпасам дебедиң беле? Тааныттыңбы? Таанытсаң, анда бийлегин. Мына Аврора крейсери, ана Ленинград шаары, Балтика деңизи, Нева. Дагы сага эмне керек? Исхак Разаков болсо азыр жок. Баягы Москва мейманканасынын 3-чү кабатындагы ресторандагыдай болуп, көзүңдү жумуп, азгырык ойго алдырып санаа тартпа, деп койду ичинен өзүн өзү жемелеп.
2-3 моряк менен бир моторлуу кайыкка түшүп көңүл ачып жүргөн Чыңгыз тигилердин ар кайсыларды сурай берип Аврорадан алда канча алыс кетишкенин байкабай калган экен. Бир окумда кайрылышты. Алар Аврора крейсерине жакындап калышканда делегациянын мүчөлөрү негедир палубада турушкан экен. Караандары да көбөйүп калгандай. Келишиптир. Бул жердегилер келишиптир. Чыңгыз чыдай албай аларга алыстан эле кол булгайын дегенде ары жактан келип Усубалиевдин жанына тура калган ак саргылбы же акпы Айтор көгүш сыя гүлдүү көйнөкчөн Бүбүсараны көрдү. Ошол да келиптир. Бүбүсара келиптир деп сүйүнгөнүн байкабай алга жүткүнүп алды. Булутсуз көккө балбылдап чыккан чолпондой болгон ошол караан, ошол жылдыз, ошол гүл алды жакка умтула калып Чыңгыздарга кол булгалады. Ошол караан, ошол жылдыз, ошол гүл Чыңгызга, Чыңгыздын Бүбүсарасы, Чыңгыздын гана жакын адамындай, Кыргызстандан келген жердештерине эмес, ооба, тигил шаардын биринчи секретары Усубалиевке да эмес, Чыңгызга, бир Чыңгыздын өзүнө келгендей, угары менен алы учуп шашыла келсе, кайдагы кайык менен алыс, үн жеткес алыс кетип, чок бастырып, айнектин сыныктарын тебелетип койгондой туюлуп кетти. Деңиз толкунунанбы, кайыктын көзгө илешпес ылдамдыгынанбы, же Айтор турайын дегенде баш айланып кетти. Жанындагы матростун ийнине колун таяп, тигил палубада тургандарга жок, палубада турган Бүбүсара Аккууга кол булгалады. Бет алдынан соккон толкундун илебинен улам көгүш сыя гүлдүү ак көйнөгү Аккуунун канатындай делбиреген Бүбүсара Чыңгыз тарапка эки колун жогору көтөргөн Чыңгыздын кучагына жетсем экен, көз көрүп көңүл өрттөй күйгөндөн, белки кусалык азабынан кутулсам экен деп сабалап учуп, карегин жашка толтуруп келаткандай болду. Мына бул Чыңгыз түшкөн кайыктын моторунун үнү жарылып кетчүдөй чыкканы менен көгөргөн деңиз көктүгүн эми карматып бир ордунан жылдырбай жатат. Ал ага качан учуп келет да Чыңгыз ага кантип сызып жете алат? Бул абалды түбү жок деңиз түнөрүп түшүнө турган түрү жок. Бет маңдайында шоокумун чачы агарып аткан таңдай шаңда Чыңгыздын чолпон жылдызы ай төрөгөн ак сүйүү болуп балбылдап турат. Мезгил түш ооп кечпешим болуп калганына карабай, Чыңгызга маңдайынан бир таң атып келатты. Бул дүйнөдө өлүмдүн качан болорун, кантип башталаарын, анан кантип бүтөөрүн билген киши жок. Сүйүү дагы ошондой. Анын кантип жаралаарын, кантип ачыкка чыгаарын, анан кантип бүтөөрүн билген адам жок. Экөө тең артына кайгы муң таштайт. Экөө тең адамды алып тынат. Ай бирок сүйүүдөн өлгөн адамда, өлүмдөн өлгөн адамда бул дүйнөдөн чексиз бакыт тапкандар. Анткени алар эскерүүдө, көңүлдө жашап калышат. Ал экөө тең бири-бирине жүрөктүн сөзүн, махабатырын, тагдырдын сырын айтышкан жок. Ал экөө тең андай сөздү, андай сырды, андай шерт мындан далай жыл мурун бири 16, экинчиси 18 жаш курагында бири-бирине айтышкандай абалда жүрүштү. А бирок качан, кайсыл жерден, кандай абалда айтышканы эстеринде азыр жок. Балким ал экөөнүн бири-бирине айтылар сөзүн ал экөөнө көктөн келип теңир айтып кеткендир. Нева боюнан таңды тосуп, Нева боюнан күндү батырган ал экөөнүн касиеттүү махабаты ушинтип суу күйгүзөр жалын болуп башталган. Дайралардын сулуусу деп саналган Нева боюнда ал экөө катар басканда Бүбүсаранын көгүш сыя гүлдүү ак саргыл көйнөгүнүн этеги кадам шилтеген сайын көкүрөккө тикен сая койгондой тыз эттирген ак сүмбү балтырын коюнунан кызыктыра чыгарып жиберип кайра таба албай карбаластап жатты. Жайдын бышкан маалында, күндүн ачык убагында, кечки шаңын салган ачык асманда жаңырган айдын назик да, жагымдуу да, ары сүйкүмдүү нурунан жаралган ак бурул түндүн күлүшүп калган баласындай сүйүү бактысына жеттим деген Чыңгыз ушул жолу анын желден башка искебеген, көпөлөк көксөп жете албаган, улуу тоонун ак баркыт гүлүндөй болгон, билинер билинбес дирилдеп да, билинип билинбей бир керемет жыт чачып турган сыган аппак, күн илептүү алкымына жакындай түштү. Бул жыт атырдын да, аял затынын да, ал турсун
жердеги адамдардын кудайы саналган сүйүүнүн да жытындай эмес, кумар азгырга аралашкан бир керемет сыйкыр эле. Ал ушуга магдырап, анын денесине дене болуп, жүрөгүнүн азуудой туйлаган, кагышы сайын алуулуна күчөгөн жалынга айланып, Бүбү Саранын ташкындаган тамырында от болгон кызыл чокко кызыл өрт болуп кошулуп кетти. Буга чейин Чыңгыз мындай жытты, мындай назик, эринин тийип тийбегени да билинбеген булуттай жумшак алкымдын эки дүйнөнү түгөл бирдей жоготуп, эки дүйнөгө экөөнү гана калтырган, экөөнү гана, ооба, жалгыз гана экөөнү бир дүйнө кылар келчүгө келчү кереметти сезген да, баштан кечирген да, бу тирүүлүк жаштыкта ушундай укмуш болорун ойлогон да жок эле. Бул дүйнөнүн өзү ушундай кумар кереметинен жаралган тура, өзүнөн өзү тартылып, өзүнөн өзү жакындап, жакындаган сайын, тартылган сайын эриндери дир-дир эткенсип, анан алдагы өзүнөн өзү ачылып, кызыл тили анын эрк коюна баш ийбей, акырындан алдыга сунулгансып, анан Чыңгыз өзүнөн өзүн жоготуп, өзүнөн өзү коркуп баратты. Бул абалдын аягы эмне менен бүтөр экен? Кандай күч аны токтото алар экен? Жок, эч нерсе токтото ала турган эмес. Кудай жаратып, Кудай өзү тигилерге өзүн унуттурган абал берген учурда, ал экөөнү Кудайдын да алы жете албай калды. Ошо Нева боюнан гүлүн ачып, бүр байлаган махабат Балтиканын толкунуна айланып, азезил болуп акыр заман келсе да, эзели артка кайтпас касамдан жаралган абалга жетти. Анткени алар эл көрсө, тааныш-тунуш билсе эмне дешет? Экөөбүз тең кайра оңуна келе алгыс, өмүр бою айыккыс, ар кандай сөздөрдүн таманында тебеленген, жүрөккө кирген найзанын сыныгындай сыздаткан тагдыр менен жашап калабызбы? Акыл эстин айтканына баш бербеген бул сезим ташкыны кетер кезин күтүп калган, коңур күздүн койнунда өзүнөн өзү сары жалын болуп турган, куу камышка сөөгүн көзөп, чучугун соргон, кегин кууп, түнөргөн түндү жара чаап келген жоодой дүрбөлөң салып, чатырап тийген өрттөй дауылдап өчпөй койсо, эмне болобуз деген саксактанып, тартынар чоочулоодон ал тургай. Ал экөөнүн канына каны кошулуп, жанына жаны биригип, маңдайларында шаңшыган бүркүтө талгыс жалама тик аска болуп турган, кан ичпесе кумсарып, кынына кайра кирбеген ач болот кылыч өңдөнүп, суручура сурданган жек көрүү менен каргыш жазасынан да сестенбей, бүт баарынан акыреттик ант кармашып өтүп кетишкен адамдардай абалга жетип калышкан эле. А Бүбү Сара болсо, жаралган күндөн ушул күнгө чейинки айрыкча махабаттан, тагдырдан тапкан бүт кайгы капасынан, арманы менен муңунан арылып, жетпей калган сүйүүсүнүн, жетип туруп жетпей калган махабатынын ордун толтуруп жаткан болчу. Көздөрүнөн күн көрүнгөн баладай, айыбы жок таза сүйүү энесинен да, атасынан да ажыраган жетим кыздай ыйлабаса экен. Бакыт деген жүрөккө түшкөн муң болуп, ал экөөнү кыйнабаса экен. Бакыт менен бакыттын, сүйүү менен сүйүүнүн, бир сүйүүгө, бир бакытка, бир адамга айланган кумарынан чыга албай жүргөндө, Чыңгыз, мен кимдир бирөөнү сүйүп көрсөм да, сүйүү кумарына кабылган эмес экенмин. Сүйүүнү да, анын кумарын да, бакытты да сенден таптым, деди анын жүзүнө тигиле. Дене боюнда кубаныч балкыган Бүбү Сара ага эркелей калып, жүзүнө карады. Көзүнө көзү кадала калды. Анын көздөрү эмнегедир жашылданып, а бирок жаш чаярдай болгону менен кубанычка балкый түшүп, балбылдап турган экен. Бул эмнеси? Деди Бүбү Сара. Мунун да кайгысы, мунун да муңу бар беле? Кудай дегендин, тагдыр дегендин чын эле боору таш беле? Деп Чыңгыздын мына төгүлүп кетчүдөй болгон карегинен карегин тартып алды. Чын эле бакытты таптыңбы? Таптым, деди Чыңгыз оор үшкүрүнүп алып. Ал бар бекен? Бүбү Сараны жалт карады. Анын ар дайыма өрүктөй гүлдөп, шагын ийген алмадай жадырап турган жамалы жерге түшүп, мөмөсү күбүлгөн дарактай томсоргон абалын көрүп, коркуп кетти. Сага эмне болду? Деди. Эч нерсе, ойлонуп кеткен турбаймынбы? Ойлонуп? Ооба, бакыт бар экен, сүйүү болот экен.
Ал азыр менин жанымда. Ал азыр сенин жаныңда. Ыя, бүбү сара ачылган күндөй жарк ете түштү. Менин жанымда. Сенин кызык экен. Жаныңда болсо, мурда эле таап алсаң болмок экен. Болмок. А бирок ал мага карабай, буга чейин ак кул болуп, асманда учуп жүрбөдүбү? Болбосо тапмак түгүл, эбак эле кармап алмакмын. Ыя де, экөө тең бирин бири карашып, экөө тең күлүп алышты. Асканын бооруна конгон ак көгүчкөндөй көрүнгөн бүбү сара анын мойнунан акырын ага билдирбей жыттап алды да боюна кубаттар каткандай болду. Чыңгыз, сен кайраттуусуңбу? Жок. Жашыксыңбы? Ооба. Эмнеге? Жаш баладай эркелеше сүйлөшкөн сөздөр үзүлүп калды. Бүбү сарага негедир анын кайраттуумун деген жалгыз сөзү ишенимдүүнү керек эле. Билесиңби, Бүкөн, турмуш мени кебезге ороп, майга салып баккан жок. Бардыгыбызды апам, жалгыз апам багып чоңойтtu. Атам 37-чи, анан согуш. Апам орукчан экенине карабай, колхоздо бухгалтер болуп иштеп жүрүп чоңойтtu. Апабыз да, атабыз да апам. Эгер ал болбосо, биз ушундай болот белек, болбойт белек, ким билет. Айтор биз бир туугандар өткөн турмушты эстегенде ичибизден ар кимибиз биздин апабыз, биздин жаратканыбыз дейбиз. А бирок аны бири-бирибизге айтпайбыз. Айтпаганыбыз менен угуп турабыз. Жакшы киши экен, мен түшүндүм. Эмнени? Апаңды? Жок, түшүнгөн жоксуң. Кийин түшүнөсүң. Кийин. Бүбү сара Чыңгыздын апасы жөнүндө мурда эле уккан. Анын татар кыз экенин, убагында билимдүү адамдардан болгонун, ушу азырда кайратынан жазбаган, нарк кармаган сапатынан тайбаган адамдыгын уккан. Аны кайдан угуп, кайдан билсин? Ошол 1957-жылдын аркы-берки жагындагы баягыл 1937-жылдагы репрессия дегенден акталгандардын тагдыр тарыхы эл сөзү болуп турганда, асыр эсе 1958-жылдагы кыргыз адабияты менен искусствосунун Москвадагы декадасы болгон учурларда уккан. Анын үстүнө Чыңгыздын аты ошол Москвадан угулуп, кайра-кайра сөзгө алынып, көктөн жерге угулган жомок болуп турбадыбы? Луи Арагон менен Мухтар Ауезовдун батасы оңой бекен. Анын да бир себеби илинчеги бардыр да. Ушундан улам Чыңгызга адабият чөйрөсүндөгүлөрдөн башкаларда көңүл бурушуп, чыгармачылыгына кызыгып калышкан эле. Ошондой ыңгай шарттардан улам анын өзү жөнүндө эмес, анын ата теги, үй бүлөсү, айрыкча Төрөкул Айтматов туурасында кайра-кайра сөз болгон. Бүбү сара Нагима тууралуу ошондой бир кезеңдин кебинен мокуму гана уккан эле. Ошондуктан ага унчуккан жок. Жашыл баркыт чейгине ак пермет чачы ойногон, жибек саамай Балтика боюндагы күндөр да аягына чыкты. А Чыңгыз болсо Кыргызстандан келген делегацияны ленинградтыктарга кошулуп узата турган болду. Анткени ал бир иштен эки иштеп шылтап Москвада чыгармачылык зарыл жумуштары бар экенин айтып, бутуңдан тартып чыгамын деген тентек баладай толкундары сага жетпей, кайра качкан чексиз деңиз боюнда бир-эки күн болсо да Бүбү саранын колунда кала берди. А бирок делегациянын жетекчиси Турдакун Усубалиев анын бул жерде калып, анан Москвага барарын укканда Чыңгызды бир жалт карап алган. Ал карашта кандайдыр бир алдын ала эскертүү, бүлөө ташка 3 түлөтө бүлөнүп, андан кийин жануурга салынган устаранын мизиндей курч көз караш бар эле. Аны Чыңгыз сезген да, байкаган да жок. Анткени менен бул мээленип барып атылбай калган көз караш качандыр бир келери келип, кабырга сыңар кез болгондо, дагы бир жолу кайталанары, айтчу сөзүн дал ошондо алтын аякка куйган уу кылып айтып аларын, айтканда да ал тагдыр чечер ишке айланарын Чыңгыз азыр билген жок. Бирок ал ушул мертебе 31 жаш өмүрүндө жалдырап да, жалбарып да суранып турган жүрөгүнүн анын каалап, эңсеп жатканын аткарбай койсо, кагуудан калып калардай туюлган, жалгызсыраган жалыны чабалынын тилине көндү. Өзүн өзү чала жан кылып, сезими өлгөн, жүрөгү жок денесин Москвага көтөрүп кете албады. Чыңгыз менен Бүбү сара үчүн 3 күн, 3 түн дүйнөдө, адамда, жарык менен караңгылыкта
жок болду. Бул чеги жок ааламда Чыңгыз, Бөбү Сара махабат үчөө гана жашап жатышты. Түн огон кезде коштошуп, таң атаар малда 6 айдан бери табыш алышпай калгандай кумар кусасы менен ооруган күндөр да жоголду. Күндүн ар бир саатында, түндүн ар бир маалында бирге болушту. Ошентсе да көз илинген кезден эзилише ойгонгонго чейин эмнегедир бирин-бири сагынышып, бирин-бири издей берип таба албай чарчагандай боло беришет. Ойгонор замат Чыңгыз Бөбү Сарасын карайт, көзүнө кирип кетчүдөй тигилет. Ар таң сайын, ар күн сайын алага баш көтөртпөй жыккан, кеселден сен көр мен көр болуп таптыз айгып кеткендей, көздөрү бир башкача, кариги толо кубаныч, көздөрү толо сулуулук. Мен сендикмин, Чыңгыз, сени мендей эч ким жакшы көрө албайт. Эч ким. Бир өмүрүң өткүчөктү, эч ким сага мендей бакыт болуп бере албайт деген ишеним менен өзүм бир отол арнагандыктан жараланган жалы ургандык көрүнүп тургандай боло берди. Ал ушул керемет сыйкыр касиети менен кайып кызындай көрүнүп, кечегисинен бүгүн жакын, түндөгүсүнөн азыр сулуу, ананда о көптөн бери болжолу кыялына сүйүү келгенден бери издеттирип, а бирок бир да жолу табылбай койгон, ошонун айынан жалаң азап, жалаң гана жан кыйноо тарттырып келаткан жалгыз дүйнөдөгү жан беришер жапжалгыз жакын адамындай сезиле берди. Коргошундай эрип кеткен карегин кайрала албай калган. Ошол кезден, ошол сыйкыр көз ирмеминде тагдырга тагдыр биригип, жүрөккө жүрөк кошулуп, Ленинграддын ак чолтой бурул түнүндө жаралган махабатка чын дилинен бата берип жаткандай туюлду да, Бөбү Сара экөөнү буга чейин болбогон бир касиеттүү улуу сезим, бир кыдырда арыган тиктешүү аркылуу жалдыраган аёолуу каректен жалооруган жаралуу карекке кайып болуп, дагы бир жолу куюлуп, элжиреген эки жүрөктү бир жүрөккө айлантып, кан тамырлар менен аза бойго тарай берди. Ошондой кездерде эки дене бир жүрөккө баш ийген бир керемет учурда Бөбү Саранын ак балык кебезденеси алда кандай балкып калып, анан бир мезгилде көргөн тагдыр дегендин ташпоордугунан улам унутула баштаган, кээде гана эсине качанка бир көргөн эски түштөй түшө калчу жанадан билбес жагымдуулук кайрадан келип, анын балкыган аза боюнан ысык табы, денени эриткен ак жалын чыгарып турду. Эртең ал Москвага жол тартмак. Жолдун башы коштошуу менен башталарын билсе да, ошо коштошоору кандай болорун, чын эле кош айтып кете аларын же Бөбү Саранын кол булгап кала аларын элестете албай, буга чейин болбогон бул кырды алга акылы жетпей, сезими түтпөй отурду. Чын эле Чыңгыз Бөбү Сара менен буга дейре коштошуп көргөн эмес эле. Ленинграддан табышканы, ошондон улам бири-бирине ачыкка чыгарган махабат иши төрөлгөндөн берки көз ачып көргөн күндөн келе жаткандай, тагдыр жазган, жараткан айткандай иш эле. Ошол үчүн эртеңки күндү ал өмүрүнүн эң акыркы Москвага эмес, тигил дүйнөгө кетер күнүндөй көрүп турду. Чолпон балет фильми тартылып жаткан жерге күн балбылдап батар малда барды. Анткени бүгүн бул фильмге күндүн батышы менен айдын чыккан кези айкалыштыра тартылмак. Чыңгыз ошону көрөйүн деди. Баш аягы билинбеген мейкиндиктин бир учунда жерге түшүп кетчүдөй болуп, күн балбылдап батып баратты. Анан көз курчун жеген мейкиндиктин дагы бир чексиздигинен жумуртканын сарысындай көлкүлдөп ай чыгып келатты. Анын шаңкайган ачык асманга салган шоокуму ага кудум Бөбү Саранын аны көздөй келатканын эске салды. Ал жылмайып, азыр чыгат. Ал жылмайып, азыр келет. Чыңгыз болсо кечигип каламбы? Чыңгыз болсо кечигип калдымбы? Мен аны күттүрүп койдумбу деп, кирген дайрадай болуп, ашып таша, өзүнө өзү батпай, бет алдындагы кымкуут дүйнө кыймылы көзүнө такыр көрүнбөй, ат жабым жерди бир аттап, аткан октон ашып кетип баратат. Дарак түбүндө балбылдап жанган чырактай болуп Бөбү Сара көрүндү. Бул дүйнөнүн кубанычы ошол экөө гана өңдөнүп, көрүп турган көзүн жоготуп албаш үчүн ого бетер алуулуну ашыгып баратты. Жол боюндагы тал теректер кечки желге эркелегенин токтото калып, ал экөөнү гана
кубана карап турушту. Ал аны бек кучактаган бойдон, тили ооздон калып, аба жетпей жаткансып, аптыга дем алып, алкымынан чыгып бара жаткан жанына даба издеп, өлүп бараткан өзүн акырындан тирилтип, акырындан тилге келтирип баратты. Мен сени сагындым. Мен сенсиз жашай албайт экенмин, деди Чыңгыз. Мен да сени сагындым. Сени көрбөсөм чыдай албайт экенмин, деди Бүбү Сара. Экөөнүн тең үнү аптыга үзүлүп чыкты. Сен менин жакшы көргөн жалгызымсың. Издеп жүрүп таап алган жалгызымсың. Сен дагы менин жалгызымсың. Эми мен бактылуумун. Мен өзүмдүн жалгыз бактымды, буга чейин жолукпай жүргөн бактымды таптым. Кеч кеңирде кош чырак болуп кол кармашып баратышты. Ал экөөнү ушул кечте дагы бир жолу кайрадан ай ордуна күн чыккандай болду. Бакыт деген махабаттын азабы менен тозогунан гана жараларын, ал азап, ал кайгы тагдырдын сага берген жазасы да, кыйноосу да эмес, ак сүйүүнүн бактысын көтөрө алабы деген акыретке чейинки сыноосу экенин ал экөө анда билишти бекен. Эртеси Чыңгызды Ленинградда жүргөн искусство адамдары узатышты. Кырдаалдын ушундай да жакшы болуптур. Коштошуу дегенде, коштошор кездин тирүүлөй кыйнап өлтүрөр азабын ал анча билбей калды. Ичи тызылдады, зээни кейиди. Эгер жанында жалгыз гана Бүбү Сара болгондо, балким колундагы билетти кимдир бирөөгө кармата берип, поездге түшпөй кала бермек беле, ким билет. Айтор, ага бир сезим келип, бир сезим кетип жатты. Чыңгыз бул мертебе колу буту, тили кошо байланып, жалгыз гана жалдыраган көзү калып, поездге түштү. Мындай болгон эмес. Мындай акыр заман келерин билген да эмес. Кимдир бирөөлөр поездге да айтып койгонсуп, Чыңгыз вагонго кирери менен букадай бир булкуна калып, анан аны ала качып жөнөдү. Москва мейманканасынан орун алары менен Бүбү Сарага телефон чалды. Узак, алгачкы сүйүүсүнөн ажырагандай, сүйгөн кызы таштап кеткендей, тагдыры сынып, талаадагы жалгыз тамда жетим калган адамдай сүйлөдү. Бүбү Саранын жүрөгү сезди, көңүлү канап, ыйлады. Ал экөө жакын арада баш кошушпаса, ал экөө жакын арада бактылуу болушпаса, ал экөө тең тагдырдын жетим балдары болоруна көзү жетти. Чыңгыз, мен да сендей абалда болуп жатам. Мен азыр сага барам, деп жиберди Бүбү Сара чыдай албай. Жалгыз калдым. Ыйлагым келип жатат. Эмнеге? Ыйлабагын. Сен ыйласаң, анда мен да ыйлаймын. Менин жашык экенимди сен биле элексиң. Тамак ичтиңби? Тамак ич. Анан эс алып тур. Мен азыр барам. Жок, убара болбой Бүкөн. Мүмкүн мен кеч кайра барып калармын. Жок, мен барамын. Москваны чогуу кыдырабыз. Анан сенин иштериң бүткөндө мен Фрунзеге узатам. Макулбу? Сүйлөштүкпү? Эч жака чыкпай эс алып тур. Фрунзеге кетким деле келген жок. Ал тургай Москваны кыдырганга, барчу жерлерге барганга да көңүл жок. Мен барганда баарына көңүл болот. Билбейм, өмүрү көрбөгөн бир дагы таанышым жок шаарга келгендей болуп жатам. Түшүнөм. Азыр тамакка бар. Анан мен барып калам. Макул. Чыңгыз апасынын тилин алган баладай болуп, мейманкананын ресторанына барды да чет жакка отурду. Анан ойлонуп кетти. Тигил элчилик тараптагы, ушул эле жайдын каптал жагындагы ар дайыма кызыл шарабы кылгыра карап турчу ресторанга киргиси келди. Алаңгыча тейлөөчү кыз келе калып, ойлогон оюн бузуп жиберди. Көңүлү тарткан тамак ашын айтып, анан саамга токтоп калды. Бул ресторандан шарап ичсе болобу? Арак, коньяк, дагы башкасын ичилерин билет эле. А шарапчы? Болгондо да сулуу кыздай кылгырган шарапчы. Эгой, деди ал. Москва арак гана ичет. Ичкенде да наркомовский, сталинский. Жок, Москва арагын ичсе иче берсин. Коньяк, кыргыз коньягы азыр Бүкөн келсе, коньяк ичебиз да. Наркомовский. Бүбү Саранын туфлисиндей болгон рюмкаларды колуна алды да, ары бери карап, алардын кооздугуна аябай суктанды. Анан суу куюлчу назик стаканды кармады. Мына ушунусу ылайык экен. Расул Гамзатов шарап ичкен стакан тура. Гамзатов ичиш кылайын. Алдында толкуну жок деңиздей мелтиреп турган коньякты колуна алып, дем албастан бир тартты да, «Гүршар түшсөң, эми Гүршар түшө бер», деп столдун үстүн карап калды.
Бөлмөсүнө кирер менен Бүбү Сараны эстеди. Сагынып кеткен экен. Сагынычта жаш баладай кыялына эмне келсе ошону гана жасайын деген Кудайынын эң кенжеси эрке мүнөз бир керемет окшойт. Кааласа ойго батырат, каалабаса сенин бар жогуңду унутуп коет. Ооба, жан эле коштошор алдында эле бир болуп бири-бирине бир күндүк эмес, бир кылым ашкан сагынычын, 100 жылга толгон арзуу күйүт болгондо да тигил дүйнөгө кошо кетер айыкпас дартка, бир сүйүүнүн бир дагы жолу айтылбай турган дил муңу оорусуна айланган, жан кумардын жалынынын кулун кылып туйлаткан куса арманын көңүлдөрү каалагандай таратышкандай, махабат деген азаптын жер чыдагыс оор жүгүн жеңилдетишкендей болгон. Эми мына коштошор замат. Кайрадан канча бир күн, канча түн бирин-бири көрүшпөй, бирин-бири көңүл сырынан көз ирмем да чыгарышпай жүрүп, бирин-бири азыркыдай эстей алганда, жандуу ооруга кабылгансып, жалдырама эстелик болуп, кирпик какпай, дем албай, кайрадан дил кан какшоосуна түшкөнсүп, бирин-бири айдын алтын нурунан кусалыктын кул кылган арманын айтып сурашып, бирин-бири күндүн күмүш шооласынан сагыныштын күн тагдыр күйүтүн бүтпөй ыйгылып сыздап, жаратканым насибин берип кездештирип койсо экен, жаш баланын пейили менен сүйлөштүрүп эгиздердей бир болсо экен дедиртип, буга чейин сүйүшкөндөрдүн эч биринде болбогон жан дүйнө менен дил армандан жаралган ошо жалгыз жараткан гана аларды бири-бирине тагдыр өмүрүн табыштагандан берки эс тандырып келаткан. Энеси келип алдына ак жоолугун таштаса да, эрүүл талаш сайыштан баш тарттырбаган жапай эң сөгүү салыгы кайрадан ээлеп алды. Чын эле сени бирөө сагындырбаса да, ар дайым асыл сөзүн айтып эстетпесе да, абалким аны сен таптакыр билбесең да, ошо бир өзүңдү аруак ой терметип арманга батып, таң жарчы болуп ак жарык жолун карап сагынып, каш кагымга унутпастан эстеп жүрсө, сенсиз жашай албаган абалын өмүр бактысы санап калса, сен анын бүт бардыгын кайып каскагынан туйган болсоң, билесиңби, сен анда бактылуусуң. Сен анда андан өткөн, андан ашкан бактылуусуң. Ушундайбы? Азыр менин алдан тайып, араң соккон, күндүр түндүр түйүлө сыздап турган жүрөгүмдө үмүт менен Бүбү Сара экөө гана жалдырап, жашап калды. Ай бирок мен эми ага такыр, жүрөгүмдө аяолуу, назик жылмайып, дил оюмда жаш баладай эркелей күлүп турса да, бир да жолу кур дегенде көз ирмем убакытка жете албайт окшойм. Өмүр бою махабат менен бакытты издеген адамдын, жетпесе да бир сүйгөн адамы, жаныңа жаны кошулган, сен үчүн гана жаралган жалгыз сүйгөнү болгону дагы жакшы өңдөнөт. Ал анткени күнү кетип, түн келип, күнү чыгып, ай батканча кулак мурун кескен жымжырттыкта, баш аягы көрүнбөгөн мага окшогон мусапырдай жалгыздыкта, ошол сүйгөн адамыңды эстеп, көзүң ачылгандан баштап аны гана сагынып турсаң, басарга жериң, барарга элиң жок калып, кыжырың кайнап, кылчайнап, кызганыч кылычын кармап турсаң, өзүңдү тирүү санап, өзүңдү эл журт карап жаткандай сезип кетесиң. Кыйноодо жүргөн, азапта калган дилиңди эч кимге айткыс, эч бир жан билгис иштен сыздаган абалыңды агын суудай тазартасың. Дегиби Кудай деген адамды жаратканы чын болсо, анда ар кайсы коктуга салып адаштырбай, аны бакталайлуу болор адамына өз маалында жолуктуруп, өз маалында баш коштурса болбойбу? Теңирде да теңчилик болбой кетет, өңдөнөт. Ал ушуларды ойлоп жатып, көз илинип кетти. Анын жакшы жагы уйку басып кыйналса, бир аз чырметип алып, куландан соо эс алып калары бар. Уйкуга да кыйналып кысталып отурбайт. Үргүлөй баштаганда эле каалоо шартына жараша эс ала берет. Азырда ошондой оңунан келген иш болду окшойт. Жаны жай алып, дене бою көшүлүп кетти. Көшүлөр замат болдубу, же бир аз эс алган соң көрдүбү, айтор түшүнө Бүбү Сара кирди. Кардай аппак этине
кандай кызыл көйнөк кийип алыптыр. Куюлуп түшкөн ак балтыры менен бутундагы туфлисинин айырмасы билинбейт. Ал жерде ачын кыз болсо 3-кабатта балкондо турат. Эмнеге келдиң? Убара болуп келбей эле койсоң болмок. Айтпадым беле, дейт чын кыз. А мен келем дебедим беле. Келем дегенден кийин мына келдим. Бүбү Сара жылмая күлөт. Мен өзүң айткандай ак куу болуп учуп бараткамда, анан сени эстей калып калпагыңды бере кетейин дедим. Мына калпагың. Ал кол сумкасынан калпак алып чыгат. 4 талаалуу, саймаланган, астарлуу калпак экен. Меники экен. Анда кир, үйгө кирбейсиңби? Мен учуп баратам дебедимби? Кайра келейин, анан кирем. Чын кыз таң калат. Учуп баратканы эмнеси? Каяка учуп баратат? Колуңду соз, мен секирем. Ылдый бол. Бул эми карма. Гүлдү кошо карма. Бул дагы сага. Мына, бир аз ылдый бол. Жыгылбагын. Чын кыздын колу калпакка жетип жатты, а бирок такыр кармай албай койду. Ошентип жатып бир маалда гүлдү кармады. Папакай гүл экен. Кайра колун созду. Эми калпакка жетет. Эми калпакты алат. Жок. Дагы ылдыйраак боло түшүп. Ылдыйраак боло түшүп, Бүбү Саранын ак жибектей билегинен кармап, анан аны өзүнө тартып алгысы келди. Бир аз ылдый болуп, ыңгайлашайын дегенде Бүбү Саранын үнү чыкты. Жерден эмес, куд эле кулагынын түбүнөн чыкты. Мейли, кайра келем. Бүбү Сара чын эле ак куу болуп учуп баратыптыр. Заматта көздөн кайын болду. Ал турган жерди карады. Жалгыз эски туфли турат. Чочуп ойгонду. Жаман түш кирчи болду, деди да бөлмөсүнүн эшигин жарым-жартылай ачып, үй ичи желдесин деп отурду. Тык-тык, тык-тык деген үнү болду. Аял кишинин басканы. Жок, кызго. Кыз болбосо да жаш, келбеттүү, өзүн жеңил алып жүргөн тыкан адамдын басышы. Ооба, бул сулуу кыз болсо керек. Жакшы, өң келбеттүү, сулуу аялдардын басканы да жагымдуу, эркектер суктанарлык болот. Бул да ошондой сулуу жан. Тыкылдай баскан добуш анын бөлмөсүнө жакын келип калганда жүрөгү зырптей түштү. Ошолбу? Ошол эмеспи? Келем дебеди беле? Чын элеби? Ордунан ыргып турду да коридорго чыкты. Өзүнөн өзү Бүбү Сараны кучактап калды. Кудай берерине келгенде берет экен ушинтип. Сагынганы, күткөнү алдында да болду. Ак коёндун бөжөгүндөй болуп кучагында турат. Көздөрү гүр жайлоонун төрүндө бышкан карагат. Жок, карагат эмес. Жутуп ийчүдөй болгон мөлтүрөгөн кара тамчыдай экен. Балбылдап, нур менен кошо нур болуп, 1001 ирет кубулуп турат. Жок, кылычы колдон түшкүдөй жуудурап турат. Эт жүрөгү көптөн бери ээсин көрбөй жүргөн тулпардай туйлап жиберди да, анан бир башкача болк-болк согуп, буга чейин бол элек бир башкача жылуулукка кабылып, анан дүйнөнүн чын кыздан башка эч бир жан көрбөгөн жана көрбөй турган жыргалга ошо бойдон акырында берип, Бүбү Саранын жүрөгүнө жүрөк болуп жаткандай болду. Махабаттын сөз жете алгыс, ушул керемети кайра бир болгус учурда ал Бүбү Сараны төрөлгөн күндө бир көрүп, төрөлгөн күндө бир сүйүп, тагдыр экен жараткандын буйругу менен ошол сааттан бул саатка чейин көрө албай, ошол сааттан бул саатка чейин кусалыктын кууса кеткис дартынын азабын тартып жүргөндөй, кайгы менен кубаныч, сүйүү менен коркунуч баскан көз менен карап, бүт денеси тоодон аккан жазгы суудай ташкындап, жазындагы улуу жердей жашарып турду. Кудайдын пейили кең экен, берем десе берет экен. Чын кыз буга күндүн чыгып, кайра батканында ишенди. Берерине берет экен. Келдим. Чын кыз, келдим. Келет дегем, бүкөн келет дегем. Сени күтүп отургам. Куугунчуга жеткирбей, 40 чакырым аралыктан жениге жаздап чуркап келген адамдай, эң акыркы ал күчү менен азыр жаны чыгып кетчүдөй энтиге дем алып, кара бороонун алдындагы ал бууттанган деңиз толкуну кумдуу жеке ыргыткан
ак балыктай жанталаша туйлашып, ал экөөнү аба жетпей, кайсыл бир ээн жактагы туңгуюктан чыгып жаткандай алсыз, а бирок жалыныш жалбаруу, аралашуу улгандай болгон. Үндөрү кеч күздөгү күйкөнүн канатындай дирилдеп да, гүл саамай көктөмдүн көйрөң маалы келгендеги күркүрөп аккан дайранын бул жээгинен тигил түнөргөн түндөй коюнуна күндүн тик сайылма канжар миз жебеси да кир алгыс чык чытырман токою кочкул жашыл жалын болуп күйүп тургандай болгон жээгине аткан октой тартылган, аркы уч жак үзүлчүдөй чачылып калгандай болгон кыл аркан аркылуу өтүп бараткан, жанын оозуна тиштеген адамдын кырк муунундай титиреп да, анан бир башкача балкып да турушту. Билгем, күткөнүңдү билгем. Жалгыз жаным, сагынды дегем. Эсте отурат дегем. Сагындым, аябай сагындым. Мен дагы сени сагынып кетпедимби? Сагынды дегем. Сенсиз жашай албайт экенмин. Мен дагы. Мени Фрунзеге алып кетчи. Алып кетем. Сени бул жерге таштабайм, сени эч кимге бербейм. Ошентчи жаным, ошентчи. Мен ошентем. Мен сеникимин. Ушул сөзү улар замат. Чыңгыз аны бир ууртан бал катары жутуп жиберчүдөй өпкүлөп, ак чибектей назик, жумшак, эмчек эмген балтыр бешик баладай балкып турган денесине кирип кетчүдөй абалда калды. Бир күн сен үчүн, бир күн сен үчүн, бир күн мен үчүн дешип, тамашалап жатышып, 2 күн 2 түндү дүйнө унуткан, дүйнөдө жок махабат менен өткөрүштү. 3-чү күн дегенде Чыңгыз аны электричка менен Ленинградка узатып келди. Стреланын үстүндө орус элинин жашыл талаасын тең жара кеткен махабат Москвага кайра кайрылган жок. Алар кайра Москвага барышмак болуп, анан Чыңгыз андан суранып жатып, дагы бир жолу өзү жалгыз жол алды. Көкүрөгү бир аз басылган окшойт. Фрунзеге самолет менен бет алмак болду. Дүйнөдөгү теңдешерин Теңир өзү бере элек улуу махабатты жараткан адам, жерде калып, дүйнөдөгү ал сүйүүнү тапкан адам көк менен сызып келатты. Ал жерге качан түшөр экен да, бүбү сара көккө кантип жетер экен. Азыр болсо ошол Теңирге жакын асман алдында Чыңгызга бүбү саранын элеси таң алды маалында жалгыз калган чолпон жылдыздай бажырая балбылдап, бул жашоонун жанынан жаралган касиеттүү ак шоокум нур болуп, өмүрүн өрткө таштабас керемет тагдыры болуп көрүндү да, анан ширеңкенин жалгыз тал чийиндей ак жарык чача күйүп турду. Ошону менен бирге бу Чыңгызга ушу азыр көк деңиздин тыным албас шапатасы, бүбү саранын булуттан чыккан айдан да аша керемет көрүнгөн жүзүнөн сылап, жанда жок жарыгын төккөн, каухар нур чачып, жалт караса жан дүйнөңө жалын карматып, эс акылдан адаштыра өзүнө тартып алгандай касиети бар, бал-бал жанган кара көзүнөн акырынөөп, кундуздай кулпурган чачын каалагандай сылай-сылай эркелетип жаткандай болду. Ошондо ал өзөктү өрттөп, как жүрөккө сайылган кандай тагдыр болсо да, бүбү сарага бүт өмүрүмдү бердим, деди. Ооба, бардык аял эне болуу касиетине жете бербеген сыңары, бардык сүйүү адамдарга бакыт болуп бере алар бекен. Бактысы тайып, махабатка зар болгон эркекти баласындай бапестеп алар адам аялдарда жок бекен. Бактысы качып, жалгыздыктын жарыгы болгон аялдын эне касиетин кайра берип, жаңы ачылган гүл кылып турар адам эркектерден чыкпайт бекен. Бүбү саранын жалгыз тал кирпигиндей ак жарык, күндүн нурун күйгүзөр от болуп күйүп турса экен. Ким тагдырды багынтып, кимдер гана сүйүүдөн бакыт табам деди экен. Бул экөөнүн дил тилеги биригип, бир жүрөктүн кагуусунда жашамак болгон максаты да ошондой тагдырдын татаал табышмак эле. А бирок бүбү сара менен Чыңгыздын кайыптан бүткөн мамиле сыры туурасындагы жылаандын тилиндей сөз Фрунзеге анда мурун жетип, жоолукчу адамдарга жолугуп, айтчусун айтып койгон эле. Ал качандыр бир мезгилде кези келип керемет учук сап сурап турганда, Чыңгыздын үйүнө Чыңгыз жокто кирип, Керездин же Нагиманын жанына отурмагы бар болчу. Ушундай күндөрдүн биринде Керезге тамагы ооруган бир бейтааныш адам көбүрөөк келчү болду. Айыгарын айыгат, а бирок кайра эле суук тийгизип алат.
жалжалы карап, андан кандайдыр бир жардам сурагандай муңайым тийде келгенинен улам. Керез ага эски таанышындай жакшы мамиле кылып калды. Канткени менен кыргыз опера балет искусствосунун жалпы союздук жана бүт дүйнөлүк өнөр мейкиндигине таанылышына теңдешсиз салым кошкондордун алдыңкы сабындагы залкар таланттардын бири ушу Бүбүсара Бейшеналиева эле. Ал кыргыз элинин кайталангыс балеринасы катары дүйнө элин кыргыздын балет искусствосуна кумар отун түбөлүк өчпөс өрт кылган, талант касиети колдогон, бешенеси жарык, асмандагы жылдыз менен жер көктөмү көркөмүн берген сулуулуктан жаралгандай жан эле.